Ассаламу алейкум достор. Егер Чарли Мангер деген кишини уга элек болсоңор, интернеттен издеп көргүлө. Биографиясын окуп көрсөңөр болот, берген кеңештерин, интервьюларын окуп көрсөңөр болот. Бул киши абдан бай киши болгон, миллиардер болгон. Уоррен Баффеттин досу жана бизнес партнеру. Экөө бирге курган компаниянын азыркы учурдагы капитализациясы 1 триллион доллардан ашып кеткен. Ошончо бай болгонуна карабай, бул киши абдан скромный жашоо жашаган. Көптөгөн адамдарга, жаштарга айрыкча өзүнүн жашоо образы менен, берген кеңештери менен туура жолду көрсөткөн. Азыркы капитализмде элдин баардыгы акча деп калган заманда, акча тапсаң, акчаң эле болсо сен бактылуу болосуң деп адамдар ишенип алган заманда туура жол көрсөткөн, туура мисал болгон адамдардын бири. Эгер ушундай адамдар болбосо, же интернет жок болуп биз аларды тааныбай калсак, алардан кабарыбыз болбой калса, мисалы Кыргызстандын адамдарын алсак, биз дагы ошентип ойлоп алган. Биз дагы азыр бизде деле адамдар акча деп калган. Анда биз кимдерден мисал алмакпыз? Кайсы байлардан мисал алмакпыз? Биз көзүбүздүн алдында турган байлардан мисал алмакпыз. Мисалы орустун олигархтарынан мисал алышыбыз мүмкүн. Кечээ 90-жылдарда мамлекетте башаламан болуп аткан учурда мамлекеттик мекемелерди менчиктештирип алган. Түшүндө көрбөгөн акчаларды тапкан. Алардын кээ бирөөлөрү көргөнү курусун деген унитаздарын алтын менен жасатып алган адамдар. Алар бизге мисал боло албайт. Алардын канча акчасы болсун, алар бизге мисал боло албайт. Же Голливудтун кинолорундагы персонаждарды мисал алып алышыбыз мүмкүн. Алардын Голливудтун максаты пропаганда жана акча. Алар көрөөк киносун сатуу үчүн болушунча көркөмдөштүрүп, апыртып, адамдарга жагымдуу кылып, реалдуулуктан өтө узак бир кинолорду тартышат, же сериалдар тартышат. Алар чыныгы жашоо эмес. Ошол кинолорду кээ бир адамдар көрүп, ошол жердеги адамдарды өзүнө мисал алып алышы мүмкүн. Ошол жердеги бакытты издеши мүмкүн. Ал нерсе жок. Ошентип жүрүп өмүрүн коротушу мүмкүн. Өзү жашоодо кинолордон, сериалдардан, романдардан тааныган өтө жаман нерсе. Туура эмес. Бизди реалдуулуктан узакташтырып салат. Бул кишини мен эмне үчүн айтып атам? Бул кишинин мага өтө жаккан бир сөзү болду. Отложенное удовольствие деген сөздү мен ушул кишиден окуп калдым. Удовольствие, жыргал, сезим бар го, ошону отложить этүү, келечекке жылдыруу деген сөз. Муну мен акча менен түшүндүрсөм, мисалы колуңарга чоң акча түштү дейли. Силер ошол акчаны 1 ай же 1 жыл каалагандай кылып коротсоңор болот. Мисалы кымбат ресторандарга бардыңар, кымбат нерселерди сатып алдыңар, кымбат машинелерди алдыңар. Ошентип өзүңөрдүн оюңар боюнча бактылуу жашоо жашадыңар дейли. Анан акча бүттү. Же бул кишинин айтканындай кыласыңар дагы, акчанын бир бөлүгүн алып каласыңар, жаман эмес жашоо жашайсыңар дагы, калганына мисалы участок алып коесуңар, квартира алып коесуңар, же алтын алып коесуңар. Ал деген ошол мен бул акчанын 20% удовольствиясын азыр жашайм, калган удовольствияны мен келечекте жашайм дейсиңер. Мен мурдагы видеолордун биринде көчөт кылуу деп айттым эле. Ошондо көчөт кылып коесуңар. Ал участок көчөт болуп калды. Ал өсүп канчалык нары жылдырсаңар, ыргытсаңар, келечекке отложить этсеңер, ошончолук анын нөмөсү көбөйүп, силерди келечекте күтүп турган болот. Себеби келечекте силердин ишиңер дайыма ушундай кете бербеши мүмкүн, дайыма акча өнүтүп келе бербеши мүмкүн, дайыма силердин ден соолугуңар бекем болуп тура бербеши мүмкүн, акылыңар курч болуп тура бербеши мүмкүн, рак болуп ооруп калышыңар мүмкүн, силердин жакындарыңар ооруп калышы мүмкүн, жер титиреши мүмкүн, согуш болуп кетиши мүмкүн деген жана бар. Ушулар бардыгы бул дүйнөдө болушу мүмкүн. Ошолорго каршы силер өзүңөрдү страховка кыласыңар. Алардын эч бири болбосо дагы келечекте силердин караган сайын силердин ден соолугуңарды чарлашты берет, анчалык энергияңар болбой калат. Анан ошол акча менен силер спокойный жашоо жашайсыңар. Азыр силердин ичиңерде энергия кайнап турганы менен ал учурларда андай болбойт. Ушул кишинин айтуусу боюнча канчалык биз ушуну өзүбүзгө адат кылып алсак, ушинтип баягы ат менен кетип атканда алдыга карап чуркайм дегенде аны тизгиндеп турабыз, жүгөн тартып турабыз. Эгер жашообузда канчалык өзүбүздү ошентип тартып, скромныйраак жашоо жашап, ашканын ашырып, келечекке ыргыта берсек, ошончолук биз ийгиликтүү болот экенбиз, ошончолук биз жакшы жашоо жашайт экенбиз. Эгер муну биз кылбасак, биз баягы романдардагы, сериалдардагы, кинолордогу эмелерге ишенип алып, мен азыркы учурду жашайм десек,
Мен азыр жыргап жашап алышым керек, бул дүйнө бир келет, менин убагым өтүп кетип атат десек, анда биз акылсыздык кылат экенбиз да, биз кыйналып жашайт экенбиз. Ооба, келечек жок. Келечек өзү чынында өзү азыркы эле учур бар. Өткөн убакыт өтүп кетти, келечек келе элек. Биздин колубузда болгон азыркы эле. Бирок эгер силерге Кудай өмүр берсе, келечек келет. Эртеңки күн келет. Бир жылдан кийинки күн келет. Силер дагы карайсыңар, дайыма 20 жашта боло бербейсиңер. Силер дагы 40 жашка. Мен кечээ эле 20 жашта элем. Кечээ мен 20 жашта элем. Бир көз ачып жумгуча 40 жаштан ашып кеттим. Силерге дагы ошол 40 жаш келет, 60 жаш келет. Буну мен акча менен түшүндүрдүм, бирок биз жашообузда дагы ушуну кылабыз. Мисалы ата-энебиз бизди кышында ушунчалык ширин уйку уктап атканда тургузуп, ойготуп, мектепке жөнөткөн. Ал дегени сен калган уйкуну келечекте уктайсың деген. Же үйдө жыргап отурганда эшикке чык, бар иш кыл деген. Ал бар эмгектен. Азыркы жыргап үйдө отурганды келечекте отурасың. Эшикке чыгасың, иштейсиң, эмгектенесиң да такшаласың. Же спортко бар деген. Анан чоңойгондон кийин өз алдынча самостоятельный бол деген. Өзүнүн алдында карап жүрө берсе болот эле, туурабы? Жыргап, апаңдын тамагын жеп жүрө берсең болот эле. Бирок сен келдиң, шаарга келип, курсагың ач, студенттик жашоодо жашадың. Ал дегени дагы сен ошол апаңдын жанында жыргап жүргөн учурдун, ошонун удовольствиясын келечекке жылдырып атасың. Келечекте дагы жакшыраак жашайсың. Айрыкча жаштыкта ушуну кыла билиш керек, достор. Жаштыкты дагы романтизировать эте бергендин эч бир мааниси жок. Жаштык 20-дан 30-га чейинки убакыт бул жаратылыштын биздин ичибизге гормондорду пичкать этип салган убакыт да, жыныстык гормондорду. Ошол учурда адам эң качественный, мөмөнүн эң бышып турган учуру ошол учур болот. Жана ошол учурда эгер адам балалуу болсо, анын баласынын ден соолугу дагы эң бекем болот да. Ошол учурда жаратылыш ошолордон тукум алып калгысы келет. Ошон үчүн гормондорду алардын ичине толтуруп, балдарды кыздарга, кыздарды балдарга түртө берет да. Ошон үчүн алар ошол учурда адамдар сезимдерине өтө көп берилип кетет. Ошол учурларда сүйүп калуу эмелери ошондо көп болот. Жаратылыштын каалаганы ошо бир кыз менен баланы байлап, алардан бир тукум алып калуу да. Жаштык ошол. Жаштыкта ошону менен күрөшүп жүрүп өтөсүң. Жаштыкты көп эле көркөмдөштүрүп, кинолор дагы көркөмдөштүрүшөт. Бирок ошол именно жаштыктын дагы бир бөлүгүн алдыга жылдыра билиш керек. Жаштыкта дагы эмгектенип, жаштыкты көңүл ачып өткөзө турган убакыт эмес, эмгектенип өткөзө турган убакыт экендигин түшүнүш керек. Дагы ошол учурда туурабыз. Өзү жаштык жашоо жаштыкта эмес, жаштык өткөндөн кийин башталат. Жаштык өткөндөн кийин үй бүлө башталат, жоопкерчиликтер келип баштайт, жанагы жашоодун вызовдору ошондо башталат. Ошого чейин, ошол чыныгы жашоо башталганга чейин канчалык удовольствияларды отложить эте билген болсок, кийин чыныгы жашоо башталганда ошончолук жашоо жеңилирээк болот экен да. Мисалы, кээ бирөөлөр отуруп алып окуйт, ошо жаштыгында билим алып өткөзөт. Эшикке чыгып, тең туштары биякта жыргап жүргөндө ал отуруп окуган, же спорт кылган, же башка кылган, же бир нерсени үйрөнгөн, жана башка. Эгер силерге мен бул жерде отурам, жашоо могул жерде монтип учуп кетип атат, элдин баары жашап атат, мен эле калдым дегендей сезим болуп аткан болсо, ал андай нерсе жок. Силердей эле болуп, бардыгы ошо бир жерлерде отурат. Бул дүйнөдө антип канып, мындай жыргап, суусап турган адам сууду ичет го, сумсундук. Ошентип жашоо деген нерсе түп тамырынан жок, достор. Андай нерсе жок, менин түшүнүгүм боюнча жок. Эгер силер ошентип жашап аткан болсоңор, анда жазгыла. Мен силер менен жолугайынчы. Ким ошентип жашап атат? Мен ошентип жашап атам, сен жаңылышып атасың, сен дүйнөнү тааныбайт экенсиң. Жашаса болот десеңер, мен силер менен жолуккум келет. Айтып бергиле. Мен туура эмес жашап аткан, таанып аткан болушум мүмкүн. Же бирөөдү тааныйсыңар. Ошол ушундай жашап атат. Давай барайлы, ошол адам менен таанышып көрөлү. Ошентип жашап атат. Себеби менин азыркыга чейинки түшүнүгүм боюнча андай жашоо жок. Бул дүйнөнү антип тоюп, жыргап, канып жашай турган дүйнө эмес бул дүйнө. Бул дүйнөдө кыйынчылыктар болот. Бул дүйнөдө муну мурдагы видеомдо Артур Шопенгауэрдын сөзү менен мен айттым эле, ошого кошулам. Моундай чоң алтын жок. Эгер бакытты ошого окшото турган болсок, бактылуу узун өмүр жашаптыр деген нерсе бар го, моундай алтынды таап алыптыр деген. Андай алтын жок. Алтын кумдун даанасындай кичинекей алтындар чачылган,
толтура мындай туш келди биз жактарга чачылган, ал бизге туш келди алдыбызда чыгып калышы мүмкүн экен. Ошо кичинекей даана. Ошолорду ошондой учур болуп калганда, эгер биз аны баалай билсек, ошол учурда кичинекей бир бактылуу учурду жашайт экенбиз. Бирок андай жомоктордогудай, сериал, кинолордогудай бактылуу деген нерсе бул дүйнөдө жок экен. Ушуну дагы туура түшүнүш керек да, ошого карап жашаш керек. Жана ушул кишинин ошол отложить удовольствие деген түшүнүгүн дагы силер дагы интернеттен бир карап толук кандуу окуп көргүлө. Ушундай достор, силер эмне деп ойлойсуңар? Силердин пикириңер кандай? Ушул мен айткан сөздөрдүн тегерегинде пикирлериңер кандай? Силер ушундай кылып атасыңарбы? Буга чейин уккан белеңер, кылган болсоңор кантип кылып атасыңар? Өзүңөрдүн окуяңарды жазсаңар, мага абдан кызык. Анда кийинки видеолордо жолукканча.